Кебетеси суук дебеңиз. Кебетеси жагымсыз, көркүсүз бир киши жашаган экен. Ал жалгыз жашачу жана аябай кедей болгон. Ал өзүнө эскирген кездемелерден кийимдерди текчү. Койдун терисинен чоң, бийик баш кийим тегип кийчү. Бул адам бир шаардан бир шаарга кезип жүрчү экен. Бир жолу бир шаарга барып калды. Ал шаардын эли аны колдору менен көзөп: "Ой, ай карагылачы, аябай түрү сук, кебетеси бузук экен. Баш кийими да аябай күркүл экен" деп мыскылдашат. Тиги адам болсо токтоо гана: "Ассалому алейкум. Билесиңерби, бул кийимдерди мен өзүм тиккем. Менин кийимимди мазактаганыңар үчүн силерди кечирем. Бирок мени Алла жараткан жана ал силерди кечирсе болду" деген экен. Ошондуктан туугандар, эч убакта адамдардын кебетесине же жаратылышына карап сын пикир айтуудан алыс бололу. Анткени ал кебетени Алла жаратты.